1992-жылы 3-март Кыргыз мамлекетинин кырмызы кызыл туусунун күнү. Бул 1991-жылы 31-августта Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон тарыхый учурда болгон. Эгемен мамлекеттин өз алдынчалыгын далилдеген негизги белгилер: мамлекеттик туу, герб жана гимн. Алгач туу жөнүндө түшүнүк берсек, тарых илимдеринин доктору, профессор Ташмамат Кененсариев байыркы замандардан, айрыкча орто кылымдардан бери кыргыздар кызыл түстөгү тууну, байрактарды колдонуп келишкен. Туунун 4 элементине маани берели. Баарыбыз эле туу, асаба, желек, байрак деген терминдерди көп учурда маанилүү синоним катары колдонуп келебиз. Ал эми кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын окутуу боюнча жыйнакта академик Аскар Акаев асаба кездеме, ал эми туу таягы деген. Ошентип жогорку айтылган пикирлерди жыйынтыктап келип, туу термини анын 4 элементин асабаны, тууну, түпөктү жана асабанын металл учун желек деп таберлет. Ал эми туу, байрак жана желек деген терминдерине токтолсок. Байрак кичирээк туу, кээде түпөктү да түшүндүрөт. Ал эми желек туунун кичинекей үлгүсү, кээде асабанын металл капталган учун да түшүндүрөт. Ак асаба, кызыл туу, агартылган улуучу. Көк асаба, кызыл туу, көк жаңырган, ызычуу деген саптары кыргыз элинин мамлекеттик символдору байыртадан бар экендигинин бирден бир далили болуп келет. Бүгүнкүгө келсек, баарыбыз түбүнө бириккен. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кызыл түстө. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдик, тайманбаздыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй кутунун символу. Аалам катары дүйнөнү алдаганча кеңири түшүнүүдө бир ай лампага бириктирилген 40 нур. Байыркы 40 урууну бирдиктүү Кыргызстанга бириткендигин айгинелейт. Түндүк өлкө калкынын биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Авторлору: Эдил Айдарбеков.